Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Моз Кабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Моз Кабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Москвада полиция кызматкерлери темир жолдогу чоочун адамдын сунушу менен 40 000 рубль үчүн поездин электрошкафын өрттөп жиберген студентти кармады. Борбордогу колледждердин биринде окуп жаткан студент мессенджер аркылуу белгисиз адамдардан байланышып, түнү менен айтылган жумушту жасап, ал тургай видеого тартып кардарга жөнөттү. Бирок убада кылынган акчаны алган эмес. Студентке терроризм боюнча иш козголду. Урматтуу мекендештер, телеграм группаларда 1 сааттык жеңил жана көп төлөнөт деген жумуштардан этият болуңуздар. Ушундай кылмышкер болуп калбаңыздар. Маалыматты таратып коюңуз. Руки за спину. Метрода өзгөчө таза абада кетемин деген кыз кармалды. Ал 18 жаштагы москвалык болуп чыкты. Эпчил кыз окружная станциясынан кармалган. Ал Петровско-Разумовскаядагы поезддин аркы вагонунан жабышып, ошол жакка келди. Сот аны 5 суткага камакка алуу чечимин чыгарды. Эл катары вагон ичинде кетпестен 5 күндүк өмүрүн эми камакта өткөрөт. Москвадагы курулуштардын биринен эпчил мигранттар 5 миллион рубль турган самосвалды уурдап айдап кетишти. Айдоочу унаадан түшкөндө ачкычтарды түшүрүп койгон. Муну байкаган 2 эпчил мигрант машинаны жүргүзүп, уурдап түнү менен Тver облусуна айдап барып, аны 1 миллион рубльга сатып жиберишкен. Миллионер болгон 2 мигрантты Внуково аэропортунан полиция кармаган. Тилекке каршы 1 күндүк миллионерлерди эми сот чечими күтүп жатат. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол. Метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Мошенник алдамчылар Москванын аэропортторунда бекер Wi-Fi аркылуу адамдардын телеграм аккаунттарын массалык түрдө уурдап жатышат. Жабырлануучулар бекер Wi-Fi'га туташканда адамдардын телефонуна уланып, мессенджердин сыр сөзүн, паролун жаздырып калат. Андан кийин шулундар байланышкан капчыктардан акча уурдашат же анын атынан жабырлануучунун тааныштарын алдашат. Урматтуу мекендештер, аэропорттогу бекер Wi-Fi точкаларына уланбаңыздар. Этияттаңыздар, маалыматты таркатып коюңуз. Москвада бүгүн түнү жерлер муз болушу күтүлүүдө. Жолдо жүргөндөргө абайлап этияттап акырын жүрүңүздөр. Эми 2025 жылдын 1-кварталында Москвада биометрика аркылуу мейманканага катталуу кызматы ишке кирет. Каттоо учурда конокторго паспорт көрсөтүүнүн кажети жок. Мамлекеттик кызматтар аркылуу же төлөө борборлоруна биометрикалык маалыматтарын каттоо жетиштүү болот. Мигранттарга дагы ушундай эле эрежелер тийиштүү болот. Биометрика аркылуу жатаканага, мейманканага электрондук каттоо жүргүзүлөт. Орусияда Борбор Азиядан келген мигранттар үчүн чоң проблема олуттуу ватандаштыкка Индиядан келген мигранттарга туш болушту. Индиялыктар өлкөдөгү курулуш долбоорлоруна эң арзан жана жагымдуу жумушчу күч болуп калышты. Эми курулушта дагы биздин мекендештерге индистер алмаштырабы мезгил көрсөтөт. Анан курулуштардагы индийский кинодой болобу, сапаты кандай болор экен, оюңузду жаза кетиңиз.
Кыргызстандын тышкы иштер министри керек болсо АКШдагы депортацияланган кыргызстандыктарды алып келүү үчүн учак жөнөтүүгө даяр экенин айтты. Мүмкүн азыр сүрүп барып Латинский Америкага биздин жанагы граждандарыбызды алып барып салбасын, эртеңки күнү айтпасын, алып кеткиле самолетторуңар менен. Ошол үчүн биздин Окуктан ошондой болуп калса, самолетторубуз, граждандарыбызды алып келгенге кайра даярбы? Барбы? Мүмкүнчүлүгүбүз. Айтып аткан сотовый телефон, жана 999га чалып калса, жигиттер, бу жерден бизди чыгарган жатат, биз 1000 кишибиз, алып кеткиле десе, алып кете алабызбы? Америкадан. Бекон, биздин бул горячий телефон круглосуточно иштейт, бул бир сиз айтып атпайсызбы, өчүк болот. Бул телефон бизде өчпөйт. Бизде күнү түнү операторлор бири-бирин алмашып иштейт. Ар бир келген сообщенияларга биз жооп беребиз. Кандай чара керек болсо, жардам керек болсо, биз ошол өлкөлөргө, биздин консулдарга сөзсүз ошол эле моментте тапшырма берилет. Сиз азыр эмне жөнүндө сөйлөп атасыз? Америкадан сиз дагы мындай теоретический суроо берип атасыз да, эгерде 1000 жараныбыз болсо самолет жиберсеңиз. Биз Трамптын айтканын уктук да, туурабы? Чыгарып жиберебиз деп атат да. Мен айтып атам, Окустан эртең чыгарып жибериши мүмкүн да, туурабы? Биз көрүп атпайбыз, самолеттор учуп келип, жана военный самолеттор, баягы Латинский Америкага коюп атат. Эгерде керек болсо, биз самолет жибергенге даярбыз. Бар самолетторубуз, Аракет кылабыз. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.